Мекенди коргоочулар күнүнө карата Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн жана билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Лейлек райондук комитетинин жетекчилиги менен ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга аттуу мектеп директорлорунун арасында волейбол оюну өткөрүлдү. Агартуучулардын спорттук мелдешинен кезектеги сюжетте баяндалат. Бүгүнкү мекен коргоо күнүгө карата жетекчилердин спорттук оюнга толук менен даяр. Лейлек районунда жалпы билим берүү мекемелеринин директорлору арасында волейбол боюнча турнир өттү. Агартуучулардын ден соолугун чыңдоо багытында дени сак жашоо образын жайылтууга үндөгөн мелдешке жалпы 3 команда катышты. Мелдеш ата мекенди коргоочулар күнүнө карата уюштурулган. Турнир райондук борбордук комитетинин профсоюзу жана билим берүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашкан. Оюндун тартиби жүрүшү боюнча калыстар тобунун төрагасы Акжол Азамович өзү түшүндүрөт атып. Президентибиздин жарлыгына ылайык инсандын руханий адеп ахлактык жана диний тарбиясын өнүктүрүү максатында, патриоттуулукка тарбиялоо максатында, директорлор арасында, мугалимдер арасында ынтымакты, биримдикти чыңдоо максатында ошондой эле ушундай эс алуу күндөрү бир мугалимдер дагы эс алсын деп туруп ушул иш-чараны уюштурдук. Албетте бул иш-чарага бардык мектептин директорлору, райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери катышып атат. Мелдеш бир этап менен Навай атындагы орто мектебинин базасында өткөрүлүп, ага райондун аймагындагы жогорку, ортоңку жана ылдыйкы аймактын мектеп директорлору катышты. Спорттук мелдеш мектеп директорунун ийгиликтүү иш алып баруусу менен катар өз ден соолугун чыңдоого жана достук мамилени бекемдөөгө стимул болду дешет катышуучулар. Мекенди коргоо күнүнө карата Лейлек райондук билим берүү бөлүмү тарабынан жана Лейлек райондук кесиптик бирлиги тарабынан атайын ушул Лейлек районундагы бардык мектеп директорлорунун тажрыйба алмашуу жана ынтымак биримдигин чыңдоо максатында бүгүн спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш болуп жатат. Бул мелдеш абдан кызыктуу жүрүп жатат. Буюрса бүгүнкү иш-чара абдан жакшы өтүп, мындан арды директорлордун иш алып баруусуна, достук ынтымак биримдикте болуусуна абдан жакшы демге дем, күчкө күч кошду деп эсептейм. Оюн кызуу жүрүп, жыйынтыгында жеңүүчүлөр диплом, медаль жана акчалай сыйлык менен сыйланды. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, жаңылыктар.